Путин Жапаровдун жеңиши менен куттуктады. Орусиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровдун Кыргызстандын президентин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Куттуктоосу Кремлдин расмий баракчасына жарыяланды. Анда Путин Жапаровдун мамлекет башчы катары ишмердиги Орусия менен Кыргызстан элинин достук мамилесин чыңдоого, Борбор Азия аймагындагы коопсуздукту жана туруктуулукту бекемдөөгө салым кошооруна ишеничин билдирди. Орусия президенти куттуктоосунда ошондой эле эки өлкөнүн стратегиялык жана союздаш мамилесин Евразия экономикалык биримдиги ЖКК, КМШ жана ШКУ сыяктуу уюмдар менен ар кыл тармактары аркылуу жемиштүү кызматташтык боюнча чоң тажрыйбасын белгилеген. Буга чейин Садыр Жапаровду Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев телефон аркылуу куттуктаган. Анын алдында Туркиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды президенттик шайлоону тынч жана ийгиликтүү өткөнү менен куттуктаган маалыматты өз интернет барагы жана Твиттер аркылуу тараткан. Садыр Жапаров парламенттик шайлоо май айында болот. Президенттик шайлоодон жеңип чыккан Садыр Жапаров парламенттик шайлоо май айында өтө турганын билдирди. Парламенттик шайлоо май айынын аягында болот. Ат салышкан партиялардын жарышы административдик ресурссуз, паракорчулуксуз жана мыйзам бузууларсыз таза өткөрүлөрүнө күбө болосуздар. Мындан ары бардык шайлоо ачык, айкын өтөт. Мен буга чейин блокчейн системасы ишке ашырылат деп убада бергем. Келечекте ал бардык урналарга орнотулат жана бардык жаран кайсы жерде болбосун добуш бере алышат, деди ал. Жапаров ошондой эле БШК шайлоонун жыйынтыктарын бурмалабайт деп кошумчалады. Адахан Мадымаров: мен бул шайлоону тааныбайм. Мен ушуну менен 3-чү жолу шайлоого катышып жатам. Мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм. Тарых менин позициямды тастыктап турат. Макул бийлегендер бийлесин, тойлогондор тойлосун. Мунун арты эч качан жакшылыкка алып барбайт. Эч ким эч кандай каршылык көрсөтпөйт. Мунун арты эч качан жакшылыкка алып барбайт. Бул жолу саясатчылар унчукпай койгону менен Кыргызстандын эли эртең эле сурап чыгат. Бул бийликти каргышка каласыңар деп эсептейм, деди. Улуу Британияда жайылган коронавирустун жаңы түрү Россияга жетти. Россияда коронавирустун британиялык штаммын жуктурган алгачкы учур катталды. Бул тууралуу маалыматты чет элдик басылмалар кабарлады. Россияда коронавирустун британиялык штаммын жуктурган биринчи учур катталган. Ал Улуу Британиядан кайтып келген Россиянын жаранынан табылганы айтылат. Буга чейин Дусу Британия коронавирустун штаммы тез тараганын тастыктаган. Белгилей кетсек, Лондондо эпидемиологиялык кырдаал кооптуу деңгээлге жетти. Ооруканаларда орун жетишсиз. Шаардын акими өзгөчө кырдаалды киргизди. Бүгүнкү күндө Улуу Британияда табылган коронавирустун жаңы түрү дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө, Кытай, АКШда жана Европада жайылууда. Ошто автоунаа көпүрөгө асылып калды. Ош шаарында автоунаа жол кырсыкка учурады. Анда жеңил автоунаа көпүрөгө табышмактуу түрдө асылып калган. Видеонун авторунун айтымында айдоочусу мас абалда экен. Окуя бүгүн 11 январда саат 17:50 катталды. Балкондо илинип турган жарым жылаңач эркек кишинин видео сүрөттөрү интернет желесинде талкууда. Жарым жылаңач эркек кишинин балкондо илинип турган видео сүрөтү интернет желесинде тарады. Аталган сүрөттөн балкондо асылып турган кишини көрүү кыйын эмес. Дагы бир сүрөттө анын белгисиз сулуу менен сүйлөшүп жатканы көрсөтүлгөн. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя Алматы шаарындагы Арбат паркынын жанында болгон. Видеону көргөн интернет колдонуучулардын пикири эки ача чыкты. Алардын бири видеону көрүп, анын маанайы жакшы экенин айтышууда. Күйөөсү жумуштан эрте келген окшойт деп тамашалап да калышты. Эмне болду экен? Кызыктуу. Банктан адамдар келишти дешсе, экинчи тарап мындай видеолорду жарыялоо туура эмес экендигин түшүндүрүүгө аракет кылышкан. Анжелика Кайратова: эшигимдин алдына кичинекей наристени таштап кетишиптир. Эстрада ырчысы Анжелика Кайратова кереметтүү түшү менен бөлүштү. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына пост жазган. Биринчи жолу мындай пост жазып жатам: керемет түш көрдүм. Эшигимдин алдына кичинекей наристени таштап кетишиптир. Дароо сүткө алганы жөө чуркап бара жатам. Келсем ыйлаганга дагы али калбай калыптыр. Бат-баттан курсагын тойгозуп жуунттум. Эркек уул экен. Бул күнү бир күнү кайра алып кетпейби деп кабатырланып жатыптырмын. Ким кандай жооп бере алат, деп жазган ал.